sort, жаңы sortu da büyük gelgenci bu. Бұл aslan motlu ekişti. Bizge büyüdüğümüz yolu geldi. Аралсай айылында жашаган Хуснидин Ерназаров көп жылдардан бери дыйканчылык менен алектенет. Өзүнүн үлүштери 24 сотук болгону менен ижарага алып, жалпы 2 гектар жер иштетет. Быйыл картошка эккен, азыр түшүмүн жыйнап жатат. Kartoşkanı жыйнап атабыз. Kartoşkanı эки түрдүү эккенбиз. Ливерия, Ranomi sortunu ektik. Ranomi sort bizge түшпөй калды. Түшүм жакшы болбой калды Ranomi'den. Ливерия жакшы жылдагыдай, Кудай буйрса, Бага шүгүр. Şu жыйнап бүттүм мен бүгүн бу жерде. Башка полябыз бар дагы, эртең бир күн баштайбыз, Кудай буйрса. 50 сотук жерден bir 10 тоннага жакын алдым. Негизи bir 20 тоннадай болуш керек эди. Бышкан картошкону кардарлар жеринде баалашат, бирок баасы өткөн жылга салыштырмалуу төмөн болуп жатканын айтат. Акчасыны 40 сомдон баштап сатышты башладык. Мен өзүм bir жума 10 күн болду баштаганымга. Бүгүнкү күнгө келип 28ден 35 сотук пияз экип 700 миңге саттым былтыр. Piyaz özünü. Ornuga kızılça vurdum. Kızılçan bir 200 ming so'm oldu. 35 sot yerden. Дыйкан түшүмдү эгүү, жыйноо маалында үй бүлөсү менен жетишпегендиктен кошумча жумушчу алууга туура келет. Жумушка болсо ушул эле айылдын эли тартылат. Эгин жалпы бышкан малда 100 жумушчуга чейин иштөөгө туура келет. Сезонда керегеде айтабыз эми улар дiyem. Ekkende bir aytabız. Çapkanda bir, jineganda bir aytabız. Kartoşkaga mana 4 günden beri 10-15 adam işteydi. Akçaları түшкө чейин saat 1'e çeyин 600 so'mdan alışadı. Аймакта картошкодон башка пияз да жыйналып жатат. Бул түшүмдөр жыйналып бүтсө, экинчи эгин эгилет. Ал үчүн айрым дыйкандардын жерлери даярдалууда. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Сузак району.